Ымыркайларга арналган ырым-жырымдардын эң эле көрүнүктүүсү бул баланын тушоосун кесүү. Наристе келечекте мүдүрүлбөй, чалынбай турмуштун кыйынчылыктарынан жеңип чыксын деген тилек менен бутун ырымдап ак-кара аралаш жип менен байлап, биринчи чуркап келген адамга ушул адамдай күлүк болсун деп, анын колу менен жипти кестиришкен. Кичинекей наристени суук көздөн, суук сөздөн сактоо максатында көз мончок тагуу ырым-жырымы бар экени белгилүү. Ал жаш балага көз мончок тагуу ата-бабыбыздан байыркы эле убакта келе жаткан нерсе. Ал жаш балага да таккан, кийинчерээк аны чоң адамдар деле тагынып жүрчү. Себеби дегенде баягы эле биздин ата-бабабыз ырым-жырымга ишенип келген. Ошол себептен сырттагы адамдардын көзү тийбесин деп, сөзү тийбесин деп мончокту, көз мончокту тагынып коюшкан. Балага көз тийүү деген чын, элдин назары түшүп, татынакай бала экен деген сөздөр айтылып, көз үгүп калышы мүмкүн. Бирок андан бир гана жараткан өзү сактайт деген оюн медресенин мугалими билдирди. Көз мончок деген нерсе шариятта жок. Көз мончокту тагуу бул Аллах Таалага шерик кошуу болуп эсептелет. Шерик кошуу деген бул шариятта кечирилгис күнөөлөрдөн болуп эсептелет. Ошол жаш балага көз тийбеш үчүн шарият боюнча кылына турган атайын өзүнүн дуалары бар. Атайын өзүнүн дуалары бар. Мисалга айта кетсек, ошол жаш баланы ошо ата-энеси өзү көрүп алып аябай жакшы көрүп аткан болсо, же башка бирөө бер жактан кызыгып карап аткан болсо, мисалы, Маша Алла деп айтып отурган сөзү бар. Кыргызча которо турган болсо, Аллах Таала каалаган нерсе болду депчи. Менин колум эмес, умай эненин колу деген сөздөр менен эзелтеден энелерибиз наристелерди эмдеп, дем салып, ар кандай ырым-жырымдарды колдонуп келишкен. Анын арасында балага көз сүйкөө ырымы соңку учурда көп колдонулбаса да, илгери бар болчу дейт Гүлайша айым. Анын бирине балдардын чекесине көз сыйпоо кирет. Ал эмне дегенде эми суук сөздөн сактасын, көздү элден сактасын деп ырымдап келген. Дагы бир ымыркайларга арналган ырымдардын бири баланын тынч уйкусун тилеп, анын жаздыгына бычак же нан койгон учурлар бар. Уктап жаткан убакта, жатышкан убакта уйкусу тынч болсун, жаман түш көрбөсүн, жакшы уктап чыксын деп башына бычак коюп чыгышкан биздин ата-бабаларыбыз. Дагы эле ошондой уктап жатаардын алдында аластап, арча күйгүзүп, дагы бир ырым-жырымдары кичинекей бир оймо токош жасап, ошону балдардын башына коюп коючу. Ал эмне дегенде кыргыз элимде токчулук болсун, кыргыз элимде баарчылык болсун, баланын уйкусу тынч болсун деп ушул ырым-жырымдарды жасап келген. Бычактын мезине баланын уйкусун ишенүүнүн ордуна анын уйкусунун тынч болуусу үчүн ата-энеси өзү дуа кылуусу туура болот дейт дин өкүлү. Мусулмандын куралы дуа дейт. Кыргыз ата-бабабыз да илгертен айтып келген. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деп. Ошол сыңгар эле бул батадан өткөн, дуадан өткөн эч нерсе жок. Сүрөткө түшүү соңку учурда эң популярдуу көрүнүштөрдүн бири. Ымыркайдын сүрөтүн көпчүлүктүн назарына коюу туурабы жокпу деген суроолор да жаралып келет. Анткени балдардын сүрөт видеосун тартып интернетке жүктөгөн ата-энелер аз эмес. Өзү негизи шарият боюнча сүрөткө түшүү өзү жакшы эмес. Кичинекей наристеники эле эмес, чоң киши деле сүрөтүн көрүнгөн жака таратып берүү бул жакшы эмес нерсе. Сүрөттү кол менен тартып эмете турган болсо арам болот дейт. Ал эми мындай камера менен фотоаппараттар менен тарткан нерседе бул жерде баягы анча-мынча кайчы пикирлер бар диний аалымдардын ортосунда. Бирок ошондой болсо дагы көбүнчөсү ошо туура эмес дегенге алып барат. Кандай гана ырым-жырымдарды колдонбойлу бизди сактаган бир гана жараткан өзү. Акмарал Айипова, Алтынбек Сакиев, Таң Маанай программасы. Everybody